Жаңы трендтер ар дайым заманбап жашоого таасирин тийгизип турган тармактардын бири бул билим берүү. Саламатсыздарбы? Мен Айгүл Мукей, Силкве телеканалынын эфиринде Заман тренд программасы. Билим берүү ар дайым тренд боюнча калуу керектиги айдан ачык нерсе. Ал актуалдуу жана өз учурунан бир эмес 10 кадам алдыга жүрүшү керек. Бүгүнкү чыгарылышта биз билим берүүнүн бардык заманбап трендтерин топтоого аракет кылдык. Санариптешүү, STEM багыттары жана окутуунун жекечилдиги жигердүү өнүгүп келет. Мектептер онлайн платформаларды жана адаптивдик программаларды ишке киргизүүдө, креативдүү жана экологиялык дисциплиналарга активдүү басым жасалууда. Мындан тышкары тилдердин үчилтиги бекемделүүдө. Ал да болсо Казакстандык мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Бүгүнкү биздин биринчи каарманыбыз мектеп окуучусу окууга болгон мамилеси менен таң калтырган Z деген муундун өкүлү Арна Рахимбергенова. Я мечтаю о том, чтобы все свои приобретенные знания, умения. Өзүмдүн алган билимимдин жана көнтүмдөрүмдүн баарын жигердүү нукка, коомду өркүндөтүүгө, Казакстанга көмөктөшүүгө, ошондой эле калкыбыздын көптөгөн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз миссиямды аткарууга багыттасам дейм. Большинство проблем нашего народа. Демек, дал ушул багытта окуп иштөөнү мерчемдеп жатам. Сен мектептин президентисиңби? Ооба, азыр мен мектептин президенти болуп саналам. Сен ар дайым эле ушундай жакшы окуучу белең. Чындап эле мыкты окугам. Биринчи классыңан бериби? Ооба. Арна Рахимбергенова Борбор калаадагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин окуучусу, мектеп кеңешинин президенти, олимпиадалардын жеңүүчүсү жана таланттуу пианист. Ал классташтарын өзүнүн энергиясы жана максатка умтулуу жөндөмдүүлүгү менен шыктандырып келет. Арна лидерликти, окуу жана чыгармачылыкты айкалыштыруу менен Казакстандын илимин өнүктүрүүнү кыялданат. Сен математикага болгон кызыгууңду кантип аңдап калдың? Математикага келип калганым мага ата-энем жардам берди. Апам математикага шыгым бар экенин байкап, андан кийин кандайдыр бир борборлорго алып бара баштаган. Менин ага болгон ашыктыгымды арттырып, кийин мени математикалык мектепке которушкан. Ошентип баары акырындык менен ордуна келип, мен олимпиаданын катышуучусу да болдум. Акыры математикага болгон сүйүүм арта баштады. Олимпиада, ага канчалык көп катыштың? Мен олимпиадаларга көп катыштым. Анткени мен мурда окуган мектебимде олимпиадага кам көрүүгө мүмкүнчүлүк беришкен. Бизде күн сайын ар кандай тренингдер, сабактар өтүп турчу. 2 класстан тартып 9 класска чейин олимпиадаларга катыштым. Мен мектебибизде математикалык футбол оюндарын жана олимпиадаларды уюштура баштадым. Анткени мен ошого чейин машыгып калгам деп ойлойм. Эми болсо ошол математикага болгон сүйүүнү балдарга 7 класстын, 8 класстын окуучуларына өткөрүп берүү жагына кызыгам. Республикада алгачкы предметтик олимпиадалар Совет доорунда 1950-жылдардан тарта өткөрүлө баштаган. Ошол кезде негизги басым математика, физика, химия, адабият сабактарына жасалган. Бул дисциплиналар илимий жана техникалык прогресс үчүн фундаменталдуу катары саналган. Казакстан 1991-жылы эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин олимпиада өткөрүү салты сакталып калган. Бирок алар заманбап айкындуулукка ыкташтырылган. 2000-жылдардын баш жагынан өлкөдө мектеп окуучуларынын эл аралык олимпиадаларга катышуусу боюнча аракеттери күчөгөн. Казакстандык командалар эл аралык математикалык, эл аралык физика олимпиадасы сыяктуу дүйнөлүк мелдештерде медалдарга ээ боло башташкан. Азыр бизде бардык олимпиадалар ачык суроо форматында. Ал эми конкреттүү түрдө математика тууралуу айта турган болсок, анда математикада суроолор ушунчалык ар тараптуу болгондуктан, алар бөтөнчө бир бетки болбогондуктан, бул олимпиадалар адамда креативдүүлүктү жана критикалык ой жүгүртүүнү өркүндөтпөйт деп айтуу, аны чечүүгө аракет кылбаган адам гана айта алат. Анткени сен тапшырманы аткарып жатканда сенде ой агымы оргуштап, шыктануу пайда болуп, анан ошол чечимге жеткенде сен тапшырманы аткарбастан кандайдыр бир жасалма чыгарма тарткандай болосуң. Произведение искусства нарисовал, в общем. Чын элеби? Еще и когда сложный, когда особо... Чын эле, анан дагы ал тапшырма татаал болгондо өзгөчө жогорку класстардагы кезде. В химии, даже... Эми менде да досторум бар. Физика, биология жана химия боюнча олимпиадалардын жеңүүчүлөрү. Какие-то такие... Жадагаса биологияда деле чоңдор ойлошот го. Предметти жаттап алып жазып коет деп. Баары бир кандайдыр бир байланыштарды, кандайдыр бир үлгүлөрдү изилдөө керек. Кстати, образование... Айтмакчы, популярдуу социалдык тармактар аркылуу билим берүү жаңылык деле эмес. Ал албетте тренд, бирок кечээ эле пайда боло калган жок.
Но, тем не менее, Бирок ошентсе дагы билимди TikTok, Instagram, YouTube жана башка социалдык тармактар аркылуу берүү жигердүү өнүгүп, улам жаңы формаларга ээ болууда. приобретает все новые и новые формы. В первую очередь, Биринчиден ал албетте оюн болушу ыктымал, бирок ырлар да болушу мүмкүн. наш следующий герой, его зовут... Кийинки каарманыбыз Рауан Жанабай. Ал физика мугалими, бирок мен аны физик, лирик деп айтаар элем. Анткени ал минералдар, изотоптор жана башка нерселер тууралуу ырларды аткарат. Мы пришли к нему в гости. Рауан, салем. Сәлеметсіз бе? Кутман күн Рауан, иштериңиз кандай? Рауан Жанабай сабактарды кызыктуу шоуго айланткан физика мугалими. Объясняет сложные Ал татаал мыйзамдарды жана процесстерди ыр түрүндө түшүндүрүп, илимди түшүнүктүү жана кызыктуу кылат. стандартный подход. Рауан Анын бөтөнчө ыкмалары балдарга материалды жакшыраак өздөштүрүүгө жардам берет. Ал эми Рауандын сабактары окуучулардын да сүйүктүүсүнө айланууда. вдохновляет молодежь. Сабак берүүнүн мына ушундай креативдүү стили жаштарды шыктандырып, физика кызыктуу жана жагымдуу боло алаарын көрсөтөт. Газаңдарын осылай жаттайықта, қысым көлем температурадағы иза процессерді есте сақтайықта, иза барады қысым тұрақты, иза хорады көлем тұрақты, үшінші процесс иза термады, температура тұрақты. Мен Сиздин фишкаңыз кандай? қазақша әнмен түсіндіріп Менин өзгөчөлүгүм физиканы казакча ыр аркылуу түшүндүрүү. Мурда Казакстанда химияны орусча ыр менен түшүндүргөн адам бар эле. Мага ошол кызыктуу болгон, аракет кылып көрүүнү чечтим. бір рет өмір сүреміз. Жогото турган эч нерсе жок. 1-2 видео тартам деп ойлодум. Уялчаактыгымды четке таштадым да баштадым. Мүмкін. Ооба, эгерде жөн эле түшүндүрүп берсең, аны окуучулар дайым эле түшүнө беришпейт. Именно видео форматты, именно сол. Ошондуктан мен маалымат кошком. Видеону студияда тарткам. Профессионал камераларды колдонгом. Текстик маалыматтарды кошом. И төбесіне Мисалы, видеонун үстүнө биз изобарларда басым ар дайым P барабар конц болот деп жазып коебуз. астында не тұрады? Ырды студияда жаздырып, кесипкөй музыканы жана графиканы аралаштырсаң, ал мыкты кабыл алынат. Оқшар. Ошентип балдар жакшыраак түшүнө баштайбы. Осылай қызығырақ дейді. И көбінесе Ооба, ошол кызыктуураак дешет. географияны окуйт. Көбүнчө башка предметтерди окуучулар агай географияны же тарыхты да ошентип түшүндүрүп бере аласызбы деп жазышат. Мен бұрын Тилекке каршы мен физиканы гана окутам, анан дагы казак тилинде гана. ән сабағына музыкадан сабақ. Жок, мен ыр чыгарып көргөн эмесмин. Бирок ырдайм, анткени атам музыка сабагынан мугалим. Папам туғанын сол кісі Биздин тукумда атамдын бир тууган иниси ийсе тагам акын. ақын бар. Ол кісі Дагы улуу агаларым бар, алар дагы акын. ханмен келген шығар деп ойлаймын. Ошондуктан кан менен келген чыгар деп ойлойм. Өйткені мен просто Бирок өзүмдү акын деп айта албайм. Анткени мен ырдын сөздөрүнө ыкташтырам. сүйүү оңай. Сүйүү оңойбу дейт го. Мен болсо физика оңойбу деп койдум. Рауан агай физика сабагын толук ыр менен түшүндүрүп берет дейт да. Бул өтө туура эмес билдирүү. Мен физика сабагын кадимки сабак кылып өтөм. Слайдтар, видеолор аркылуу, акыркы жагына гана ыр аркылуу үйрөнгөнүбүздү угуп көрөлү деген сыяктуу. Мындай ырды угуу менен сабак бою алынган маалымат көздүн алдында эскерүү форматында көрсөтүлөт. Ал эми TikTok, Instagramда ал кызыктыруу форматында. Окуучулар физика негизи оңой, ушинтип дагы үйрөнсө болот. Сабак 45 мүнөт болсо, акыркы 3 мүнөтүндө гана түшүндүрөм. Кээ бир учурларда такыр кошпойм, анткени класста баары ызычуу болгон учур. Атайын бир экран болсо кызыктуу болмок. Ошондуктан TikTok, Instagramда жасалат. Азыр IT тармагы жакшы өнүгүп жатат. Менин оюмча көбүнчө веб-сайттар, колдонмолордо бар. Дал физиканы үйрөнүү оңой болчу. Адистигим физика, информатика тармагы. Аз болгондо IT тармагына кетип кала жаздагам. Колдонмо веб-сайтты түзүү кызыктуу да. Келечекте мен дагы ошону кылам деп ойлойм. IT тараптан сайтка кирет, тиркемеге кирет, формулалар турат, теориялар турат. Кызыктуу форматта. Казак тилинде мындай сайттар көп болот деп ойлойм. Все цифровые технологии, Бардык санариптик технологиялар албетте азыр трендте. образование и Онлайн билим берүү дагы, аркыл түрүндөгү жасалма интеллект дагы. Ал тууралуу биздин бардык спикерлер кеп кылып келишет. очень хотелось. Азыркы заманбап билим берүүдө эски ыкма, биз жакшы көргөн китепке орун калдыбы же жокпу, ошону билгибиз келет. Книга Азыр менин колумда Абай Кунанбаевдин китеби турат. Ойла. Мен китеп басып чыгарууну улантып жаткан эски Ак пейил басмаканага келдим. Издавать книги. Сейчас Жанымда Гүлнур Серик кызы. вы Сиз өлкөдөгү эң ири басмаканалардын бирин жетектейсиз. в нашей стране Мындай мейкиндикке өзүм деле биринчи рет келип жатам. впервые
саламатсызбы? Гүлнур Серик кызы, Ири китеп басмаканасынын вице-президенти, педагог жана китепке болгон мода сөзсүз кайтып келээрине ишенген адам. Гүлнур негизги максаты китеп окууну жөн эле кызыктуу гана кылбастан, салт менен инновацияны айкалыштыруу аркылуу заманбап кылууну максат кылганын айтат. Гүлнур Сериковна, мен бул мейкиндикке биринчи жолу келип турам. Ушундай китеп көп болгон мейкиндикке. Мындайды көптөн бери көрө эле келем. Китепканалардан гана көрчүмүн. Силер китеп басып чыгарууну улантып жатасыздарбы? Ооба, китептерди чыгарууну улантып жатабыз. Бүгүнкү күндө күн сайын жаңы технологиялар пайда болуп келүүдө. Ал кезде окурмандарды кызыктыруу үчүн түркүн түстүү китептер басылып чыккан болсо, азыркы учурда аларды электрондук китептер, электрондук окуу китептери алмаштырууда. То есть сейчас уже... Демек азыр андай болгон түстүү, жаркыраган китептерди окуу кызык эмеспи? Кызык, окушат. Азыр биздин китептерди да окушат. Анткени алар QR-коддордун ичинде. Мисалга алсак, улуу инсандар түрмөгүн карасак, сиз азыр колуңузга Ыбырайдын талаанын таза булагы китебин колго алдыңыз. Анда силер китептен Ыбырай ачкан мектептерде биринчи кагылган коңгуроолорду гана эмес, QR-код аркылуу ошол коңгуроолордун кагылганын да уга аласыздар. Анан дагы Ыбырай суу ичкен кудукту дагы көрсөңөр болот. Тикелей эле Умар кудугу, ал жерде QR-код аркылуу карасаңыз болот. Ал азыркыга чейин сакталып калган, көрүнүктүү жер катары курчалып коюлган. Абайдыкы дагы дал ошондой. QR-код аркылуу ал тууралуу тасманы көрүүгө болот. Казакстан мектептерине келди деп үмүт кылган трендтердин дагы бири ал билимге таянуу эмес, жигерлерге басым жасоо болууда. Мектептен алынып жаткандары парадоксалдуу сыяктуудай. Бирок албетте ал билим, ошого карабастан заманбап тренддеги мугалимдер азыркы учурда жөндөм дагы маанилүү экенин айтышууда. Бул тууралуу физика математикалык багыттагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин мүдүрү Асель Бейсенбинова менен баарлашканы турабыз. Саламатсызбы, Асель? Саламатсызбы? Биздин интервьюга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Асель Бейсенбинова, физика математикалык багыттагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин мүдүрү, адистиги боюнча англис тили мугалими. Аселдин айтымында азыркы балдар жандуу жана абдан эмгекчил, казакстандык мектеп окуучуларын жакшы келечек күтүп турат деп ишенет. Бирок ал үчүн улуумун тарабынан болушунча колдоо көрсөтүлүшү керек. Муна бул эмне экени абдан кызык болууда. Демек, биз мектепте билим албайбыз жана ал анчейин деле маанилүү эмеспи? Сейчас, когда знания, по сути, вот в кармане. Эми азыркы билим чөнтөгүндө, телефонунда турган учурда туруктуу 24/7 ыргагында билим жана маалымат өтө көп болгон мезгилде балдарга критикалык түзүлүштөрдү үйрөтүү, талдоо, фейк материалдарды аныктоо, башкасын бөлүп көрсөтүү, башкача айтканда күнүгө маалымат алуу маанилүү. Информации суть. Ошондуктан биздин программа балдардын маалымат менен иштөө жөндөмдүүлүгүн жана алардын өз көндүмдөрүн жана көз караштарын уюштурууда колдонууга баа берет. Свои точки зрения. Биз телефонду ачсак, биз баарын табат экенбиз да. Биз бир кездерде мектепте жүргөндө даталарды жаттаганбыз, туурабы? Азыр ал даталар бизге кереги жок. Зарылчылыкка жарашабы? Зарылчылыкка жараша. Андай маалыматтарды жаттоонун кереги жок болууда. Деги эле эч кандайбы? Эми ал бир кезде дайыма болуп келген. Ооба, жашоодогу эң эле аз бөлүгүндө. Эң эле башкысы сиз маалыматты пайдаланганыңызда. Мисалга ала турган болсок, анда бизге тарых сабагы кантип өтүп жатат? Биз мурда даталарды жаттап келген чакта, сандарды жана ошол сыяктууларды. Башкача айтканда, азыр бизде ар кандай булактар бар. Балдардын сурамжылоосун сүрөттөгөн ар кандай булактар. Балдар аларды талдап, көрүп, окуп өздөрүнө белгилеп алышат. Алар маалыматтарды алып, иштерин иретке келтиришет. Алсак адам, мисалы мен математика тармагына тапшырып жатам. Бирок ошол эле учурда мен ар кыл сынактарда баардык иримдерди үйрөндүм. Бизде андай балдар дээрлик ар бир мектепте бар. Анан дагы мугалимдер да силерди ошол жакка гана багытташпайт. Ооба, алар тескерисинче бизди ар тараптуу өнүгүүбүзгө абдан чоң жардам беришет. Адатта өз предметин абдан жакшы билген, өз сабагын сүйүүнү каалашкан биология, химия мугалимдерибиз да. Тескерисинче бизге ошол программанын чегинен чыгууга шыктандырышат. Башкача айтканда, өз изилдөөлөрүбүздү жүргүзүүгө, ар кандай сынактарга катышууга түрткү беришет. Бизде мугалимдер менен көптөгөн иш-чаралар, сынактар өткөрүлүп турат. Биз ал жакта алар менен бирге интеллектуалдык сынактардан, чыгармачыл сынактардан өтөбүз. Тескерисинче, менимче мугалимдер биздин мектептеги жагмаат абдан жакшы. Алар бизди шыктандырып келишет. Башкача айтканда, биология мугалими сени мисалы музыка же кайсыл бир класстык сабагыңа жеңил эле кое бере алгандабы?
Албетте сабакта отуруп окуу жана материалдарды чындап түшүнүү керек болгон зарылчылыгыңдын чеги жок. Бизде мугалимдерибиз түшүнүү менен мамиле кылышат. Эгер мен студенттик кеңеш менен алек болуп, үй тапшырмаларды унутуп калсам, алар эч качан мага моралдык да, психологиялык жактан да басым жасашпайт. Алар түшүнүшөт, мен болсо тапшырманы кийинчерээк бүтүрүп берем. Кстати, в самом начале программы я сказала о том, что образование – это та сфера… Программанын башынан эле билим берүү бул ар дайым өз билимибизди улам жаңыртып, планетадагы башкалардан 10 кадам алдыга боло турган тармак деп айткам. Так, на 10. Раньше… Бирок азыр бизге мейманга Максат Курбенов келди. Максатсыз билим берүү программалары, форумдар, семинарлар менен алектенген уюмду жетектейсиз. Образовательными программами… Анан дагы сиз билим берүү артта бара жатат деп айтуудасыз. Мен аны угуп нес болуп турам. Да, Вы меня поверили в шок. Кутман күн, сиздер менен бирге болуп жатканыма кубанычтамын. Ооба, билим берүү артта калып жатат. Салттуу түрдө артта калууда ар дайым ошондой эле болуп келген. было всегда. Максат Курбенов Казакстандагы эң ири Нобель Фест илим фестивалынын негиздөөчүсү жана башкы мүдүрү. 2009 жылдан тартып Нобель сыйлыгынын лауреаты. Дүйнөлүк алдыңкы эксперттер менен сапарларды уюштуруп, өлкөнүн глобалдык инновациялык экосистемага интеграцияланышына активдүү көмөк көрсөтүп келет. Максаттын жетекчилиги алдында Нобель Фест фестивалынын миссиясы дүйнөлүк билим берүүнү, илимди жана технологияны бардыгы үчүн жеткиликтүү кылуу. Анын аракеттери илимди жаштар арасында жайылтууга жана алдыңкы билимдерди алмашуу үчүн платформаны түзүүгө багытталган. Образование очень сильно зависит от… Билим берүү институтунун өзү дүйнөдө орун алып жаткан экономикага, технологияга жана процесстерге абдан көз каранды. Образование всегда… Ал эми билим берүү ар дайым ошол процесстерге ыңгайлашып, ал өзгөрүүлөрдү көрүп, өзүнө сиңирип, окуучуларга өткөрүп берет. уже ученик. Азыр биз технологиялык революциянын жаңы толкунун баштан кечирип жатабыз. Бизнес аны алдыга жылдырууда, билим берүү ошол бизнес жана багыт үчүн адистер керек экендигин түшүнүүдө. Бизнес и Ал билим берүүнү колго алып, трендтерди колдоого алышы керек. образование должно… Ал дагы табигый нерсе, экономикада алгачкы процесстер болуп жатат. Да, Цепочки, да, это… эволюция. Бирок бүтүндөй алганда экономика бардык тармактарга таасирин тийгизүүдө. Ну, в целом это… Ал билим берүүгө да таасирин тийгизүүдө. Билим берүү болсо ага ыкташып, тартылышып келе жатат. Ар дайым ошондой болгон. Биринчи мектептердин өнүгүшү менен ошондой болгон. Университеттердин өнүгүшү менен болгон жана көптөгөн адистиктердин тез өсүшү менен дагы. Просто там новых специальностей Анын баары экономикадагы өзгөрүүлөрдүн аркасында болуп жатат. экономики. А что… Билим берүүдөгү трендтерге келсек, сиз жаңы эле технологиялык революция тууралуу жаңылыктарды айтып өттүңүз. Ал кантсе да санариптик да, туурабы? Такая цифровая, да? Да, происходит в мире несколько больших технологических изменений. Это, мы все знаем об искусственном интеллекте, мы Интеллекте. все знаем о зеленых технологиях. Дүйнөдө бир нече ири технологиялык өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Жасалма интеллект, жашыл технологиялар жөнүндө баарыбыз билебиз. Ага биомедицина кирет. Ошонун баары дүйнөнү өзгөртүп, экономиканын жаңы тармактарын калыптандырууда. Билим берүү системасы өзү да өзгөрүүдө. Для каких специальностей мы будем готовить специалистов? Бүгүнкү күндө биз кимге, кандай адистиктер үчүн адистерди даярдай турганыбызды түшүнүшүбүз керек. Жогорку окуу жайларында, ошондой эле орто окуу жайларында. Интересно происходит. Анткени технологиялар элге жеткиликтүү болуп барат. Это будущий консюмер, будущий… Мына ушул жерде өзгөрүү абдан кызыктуу өтүүдө. Балдар келечектеги консюмер, келечектеги керектөөчүлөр жана бүгүнкү күндө компания балдарга да ыңгайлашып жатат. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир симбиоз орун алган. Анткени балдар ошол жаңы экономикалык толкундун негизги керектөөчүлөрү болот. Происходит то, что компании уже начинают тоже подстраиваться под Например? детей. Например, нужен… 5-10 жылдан кийин компьютер керек болобу? Керек болбошу ыктымал. Ноутбук керекпи? Ал технологиядагы керек болбой калышы мүмкүн. Балдар бүгүнкү күндө анда терүүнү билишпейт. не умеют сегодня печатать. Мгм. То есть это проблема, ну, с одной стороны, это… Бир жагынан алып карасаң ал көйгөй. Балдар клавиатураны колдонбой калышууда. Экинчи жагынан эмне кереги бар? Бүгүнкү күндө бала трендти белгилеп жатат. Ал ансыз деле баары мобилдик болушу керек дейт. Ал ноутбукту түшүнбөйт. Ноутбукта ойногон балдар аз. Бардык жакта эле мобилдик оюндар болуп калган. Биз анын баарын көрүп жатабыз. видим. И эти технологии… Технологиялардын кереги жок болуп баратат. Демек жаңы толкун пайда болууда. Новая волна, да? Тогда в общем, скажите, Сиздин көз караш боюнча учурда билим берүү тармагында кайсыл трендтер актуалдуу? образование. В образовании Билим берүү тармагындабы? Эми билим берүүнүн өзү азыр ушундай тренд. понимаем, что какой-то Биз азыр GPT чаты менен атаандашышыбыз керек экенин түшүнүүбүз. у нас мощный Анан атаандаштыкты дагы кубаттуу компьютерлердин күчү менен ишке ашырышыбыз керек. без того, что
Анан дагы эксперттерге тренд. Кандайдыр бир чөйрөдө эксперт болбостон азыр ийгиликтүү болуу кыйынга туруп калат. Анан дагы билим берүүдө тренд деген өмүр бою билим алуу, То есть, түшүнүү керек. Биз балдарга ошону жеткирүүгө аракет кылуудабыз. что, скорее всего, им придется Алар кайра даярдоодон өтүшү, кайра билим алышы, туруктуу өнүгүү жолунда жүрүшү керектиги тууралуу. на то, чтобы научить детей Балдарды технологияны туура колдонууну үйрөтүү тренди. Кибер коопсуздук, жасалмай интеллектти туура колдонуу, технологияны туура колдонуу. правильно использовать. Бизди ошол некотехнологиялардан айырмалай турган нерсе. И тренд на Креативдүү ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, стандарттуу эмес ой жүгүртүүнү өнүктүрүү. на развитие нестандартного мышления. Ошондой эле STEM билим берүү да мурдагыдай эле тренд бойдон калууда. То есть не то, допустим, Мисалы физика өзүнчө, химия өзүнчө, математика өзүнчө эмес, бардык билимдерди интеграциялоо боюнча кандайдыр бир маселелерди тажрыйбалык жактан чечүүгө каралган. Эгер сиз билим берүүдө новатор адам болсоңуз, демек новаторлор менен баарлашасыз. Алар үчүн эмне кылып бересиз? Балким аларга ошол кызыктуу болушу мүмкүнбү? Но вообще это классно, то, что есть мобильные устройства, и то, что дети, мы все видим, быстрее их понимают. Жалпысынан алганда мобилдик жабдуулардын болгону жана биз байкагандай балдар да тез түшүнүп жатканы абдан жакшы. И вот здесь мы их откатим назад. Но Мен телефондорду алып коюунун кереги жок деп ойлойм. Анткени биз аларды артка кайтарабыз. Бирок колдонуу убактысын чектөө керек. время использования мобильных телефонов там влияет. Уюлдук телефонду көп колдонуу баланын психикасына терс таасирин тийгизгенин билебиз. Аны кыжырлантып, толкундантат. 1,5-2 часа в день. Ошондуктан албетте уюлдук телефонду бала окуу үчүн да, көңүл ачуу үчүн да, анан сабак үчүн да күнүнө 1,5-2 саат колдонушу керек. Ребенок должен Бала бир нерсе менен өзүн алектенүү үчүн күнүнө бир нече саат технологиясыз калышы керек. Бала деген тандоого да ээ болушу керек. себя занять чем-то, да. Телефонду таптакыр колдонбогонго тыюу салууга болбойт. Ал тандоо кылышы керек, бир нерсе жасайт. Бирок эгерде ал бир нерсе жасабаса, эртең телефону жок калат. Телефоном мы должны давать. Ал убакыттын чегин түшүнүшү керек. Идет что-то делает, но если Психологиялык колдоо, психологиялык түрткү берүү, коргоо, алар дагы заманбап долбоорлор. понимать лимит времени. Айтсаңыз, китептин келечегин кандай көрөсүз? 10 жылдан кийин эмне болот деп ойлойсуз? Спустя, примерно. 10 лет спустя, мне кажется, еще больше будет заинтересованность в чтении книг. Менимче 10 жылдан кийин тилге болгон кызыгуу абдан артат, күчөйт. Анткени азыр менин оюмча гаджет дегендерден алыстай башташты. Өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле мындай болгон кичинекей китептерге суроо талап чоң болуп жатат. Андыктан үйүнө барып аны окубай калуу коркунучтары жаралып келет. Демек китепке кызыгуу күчөп бара жатат. Дети даже во время каникул, как выходят. Анткени бул жакка жада калса каникул учурунда балдардын келип китеп окуп чыгып жаткандарына кеңештерди берип караганда менде ошондой ой келет. Анткени азыр эл аралык билим берүү мейкиндигине кирүү үчүн мектептердеги балдар, мектеп окуучулары биринчи кезекте китеп окуу сабаттуулук сынактарына катышууда. И есть МАДО в школах, да. Ал эми мектептерде окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктеринин мониторинги бар. Жакында эле бул жака окуучулар келишип, тапшырма болот деп айтышты. Биз окушубуз керек дешти. Кеңеш бердик. Кышкы каникулга биз кара сөздү алып окудук. Брали Абайдын кара сөздөрүн. Биз азыр турган жер жыйындар залы. Программабыздын акырында Арна экөөбүз жыйындар залында калдык. Арна аспаптын жанында турат. Сен бизге ойноп бересиңби? Инструментом, и ты нам сыграешь. Мен сизге композитор Поль Мордун Токата чыгармасын ойноп берейин. Послушаем. Браво. Вот под эту музыку когда-то на телевидении советском шел. Дал ушул музыканын коштоосунда аба ырайы программасы өткөрүлчү. Об этом сейчас нас Бирок азыр ал жөнүндө эмес. Бизде Заман тренд программасы бүтүп, окуу жайдын президенти, мыкты окуучу Арнанын аткаруусундагы дал ушул жагымдуу музыка билим берүү өкүм сүрүүсүн улантып, өнүгөт жана ар бир жаңы муундан таланттуу болоруна ишенимди арттырат. Чоң рахмат, Арна.
Сиздер Силкве телеканалындагы Заман тренд программасына ортоктош болдуңуздар. Көрүшкөнчө.